Арбаңыздар, урматтуу окуучулар, мен Тайыр кызы Нургүл, Ош шаарындагы Курманжандатка атындагы кыздар лицейинде кыргыз тил жана адабият мугалими болуп эмгектенем. Бүгүнкү онлайн сабагыбыз залкар жазуучу Чыңгыз Айтматовдун Деңиз бойлой жорткон ала дөт чыгармасындагы этнопедагогикалык тарбиянын орду тууралуу болмокчу. Биз чыгармага сүңгүп кирерден алдын Айтматов жөнүндө маалымат берип койсок, ал 1928-жылы азыркы Талас облусунун мурунку Киров, азыркы Кара Бура районунун Шекер айылында жарык дүйнөгө келген. Бул сүрөттө көрүп турганыңыздар Нагимма Хамзаевна, апасы татар улутунан болгон. Ал эми бул сүрөттөгү атасы Төрөкул Айтматов. Төрөкул Айтматов коомдук ишмер болгон. Ошондой эле сталиндик режим учурунда репрессиянын курмандыгы болгон. Репрессиянын курмандыгы болушу Айтматовдун жашоосунда бир катар кедергисин тийгизген. Анткени эл душманы деген сөз Айтматовду көп убакытка ээрчип жүргөн. Бул сүрөттө көрүп турганыңыздар Айтматовдун биринчи үй бүлөсү бул Керез. Ал эми бул уулу Аскар, андан кийин уулу Санжар. Ал эми бул сүрөттөгү экинчи үй бүлөсү Мариям, Ширин Айтматова, Элдар Айтматов. Сиздер билесиздер, Элдар Айтматов Саякбай кинотасмасында Айтматовдун өзүнүн образын жаратып катышкандыгын. Ар бир эле адам бул дүйнөдө кимдир бирөөнү идеал тутат, кимдерге суктанат, кимдир бирөөдөн сабак алат дегендей. Айтматов дагы өз өмүрүндө Саякбай Каралаевден көп сабак алган жана ар дайым мына ушул инсанды барктап, сыйлап, урматтап келген. Ал эми бул сүрөттөгү менин жүрөгүм Айтматовдон кымбат эмес деген бир сөзү менен жүрөгүбүздөн түнөк тапкан казактын улуу инсандарынын бири Мухтар Шаханов, Айтматовдун эң жакын досу болгон. Мына ушундай улуу инсан 2008-жылы Германиянын Нюрнберг шаарында белгисиз мезгилсиз дүйнөдөн кайтат. Айтматовдун сөөгү Бишкек шаарындагы Ата Бейит көрүстөнүнө коюлат. Демек, Айтматов деген инсан бул өз киндигин өзү кезип, бир эле кыргыз адабиятында эмес, дүйнөлүк адабиятта өлбөс, өчпөс из калтырып, алакандай кыргыз элин бүтүндөй ааламга таанытты десек жаңылышпайбыз. Чыгармада Деңиз бойлой жорткон ала дөт чыгармасында негизги каармандар Олган, Мулгун, Эмрайын, Крисик. Крисик бул Ниф элинин келечеги, эртеңи болчу. Ал эми ошол келечеги үчүн кам көрүп, деңиз үстүндө аңчылыкка чыгып, Орган, Мулгун, Эмрайын эртеңки Ниф элинин жашоосу менен күрөшкөн каармандар. Алар деңиз үстүндө улуу туман менен күрөшпөдү. Алар табият менен күрөшпөдү. Алар адамзат менен күрөштү. Алар кийинки урпак үчүн, Ниф элинин укум тукумун, салт санаасын сактоо үчүн күрөшкөндүгүн даана байкасак болот. Айтматовдун уникалдуулугу мына ушунда: уламыш, миф, жомокторду абдан чыгармасында жыш колдонгондугу. Демек, ушуларды колдонуп жатып, элдик тарбия менен окурмандарын тарбиялай алгандыгы. Биз билебиз, уламыш, миф, жомоктор ар бирибизге руханий азык, байлык тартууларын. Кыргыз эли үчүн жылкы бул жөн эле жылкы эмес. Ал кыргыз элинин тагдыры менен тамырлаш. Ал эми Ниф элинин тагдыры менен тамырлаш бул деңиз. Деңиз бул агып жаткан жөн эле нерсе эмес. Деңиз бул Ниф эли үчүн бул жашоо. Ниф эли өмүрүнүн акырына чейин деңиз үстүндө жашап, деңиз үстүндө жан берген эл. Ал эми кыргыз эли үчүн, кыргыз баласы үчүн жылкынын сырын билүү, ат таптоо, ат менен тагдырлаш болуу абдан орчундуу мааниге ээ болсо, Ниф эли үчүн деңиз сырын билүү, деңизде аңчылык кылуу, деңиз менен тагдырлаш болуу өзгөчө орунда ээлейт. Бул чыгармада дагы Айтматов айым балык жөнүндөгү уламышты колдонот. Анда ушул уламышка токтолсок, илгери бир заманда ала дөттүн этегинде үч бир тууган жашаптыр. Улуусу кууганын кут кармаган, катса да жеткирбеген жел таман экен. Ал буга адамдын кызын алат да үйүр бугулардын ээси болуп тундрага көчүп кетет. Кичүүсү из куугуч
мерген болот. Ал Токой элинен бир кыз алып, мергенчиликте кес кылып, тайга Токойду жайлап кетет. Ортончусу аксак туулуп калгандыктан эрте туруп кеч жатса дагы эч бага ачылбай, же Токойдой эч ким ага кызын бербейт. Ошентип ал шорду балык кармап деңиз жээгин жай кылып кала берет. Бир күнү аксак шорду кайырмагын салып кайыгында отурган. Аңгыча кайырмагы колунан жулкулдап калат. Чоң балык түшкөн экен деп кубанып кетет да, караса өзгөчө укмуш бир чоң балык кейпиндеги аял болот. Сулуулугун айтпа. Байкуш аксак айым балыкты суудан суруп алып, колтугуна кысат. Экөө кайык түбүнө жыгылат. Кайыгы асманга тете серпилип жатканын бири билет. Аңгыча айым балык суурулуп сууга булт этип кирип кетет. Аксак эр тура калып, артынан умтулуп, кайрыл деп кыйкырат, чакырат, жалбарат. Бирок айым балык деңиз түбүнө дайынсыз чүңкүп жок болуп кетет. Ал ортодо кыш өтөт, кыш артынан жаз өтөт. Жайдын бир күнү аксак балыкчы тезинен толкун кечип айым балыгын көрүп калар бекен деп жүргөндө, жээктен жаш наристенин ыйлаган үнү угулат. Барса, менин атам ким? Менин атам кайда деп бакырат. Баланы көрө коюп, менин атам сенсиң, багып ал, мен сенин уулуң болом дейт. Ошентип бала тез эле эр жетип, жоо жүрөк, чымыр, ак жолтой аңчы болуп чыга келет. Даңкы таш жарып, тоо ашып, Токой аралап кетет. Токой эли шүйшүнүп кызын берет. Бала чакалуу болуп, айым балыктын укуму тукуму ошондон таркап көбөйгөндөшөт. Ал эми жогоруда биз сөз кылган Нифхели дагы ушул айым балыктын урпактары дейлет. Ал эми Нифхелинде деле табиятка ишенгендигин Орган карыянын Байтерекке жалдыроосунан байкасак болот. Айланайын Байтерек, сен мен үчүн кызмат кылдың, эми менин урпактарым үчүн дагы кызмат кылгын деп. Ал эми бул ишеним кыргыздарда дагы бар. Мисалы, суунун пири сулайман, жолдун пири жоламан, элдин пири эламан, тоонун пири тастарата, жердин пири жерене, же болбосо очоктун пири очок эне деп ишенишет. Ал эми бул ишенимди биз Крисиктин чычканаке суу берчи дегенинен байкасак болот. Же болбосо Орган карыянын эгер сен деңизде туман үстүндө адашып калсаң, сен асманда ак күкүккө кайрагын. Ак күкүк деңизде кайсыл тарапка учуп бара жатса, ал жээкти көздөп учат. Сен ошол тарапта кайыгыңды ошол тарапка бур, сен жээкке чыгасың дейт да. Мына ушулардан эле Нифхели дагы бул жашоодо табиятка ишенерин байкасак болот. Ал эми сабагыбызды жыйынтыктап жатып, бул тема боюнча кандай маалыматтарды буга чейин билет элеңер? Ушул максатта мен бир катар суроолорду бермекчимин жана ошол эле суроонун жообун дагы дароо анализдеп кетмекчимин. Бул чыгарманы Чыңгыз Айтматов досу Владимир Сангиге арнайт. Анткени бул чыгарманы Айтматов Владимир Сангиден уккан болчу. Ал эми Айтматов деңиз бойлой жүрткөн Ала Дөбөт повестинде кайыктын эмнеден жасалгандыгын айтат. Ал Байтеректен жасалат. Чыңгыз Айтматовдун деңиз бойлой жүрткөн Ала Дөбөт повестинде Тамекинин мекени катары Манчжурия айтылат. Ал эми Нифхелинин мырзалары дейлиби, эркектери үчүнбү өзгөрүлгүс бир эреже бар. Аны чыгармада да Айтматов баса белгилейт. Ал бала чагынан деңизде боор басуу, деңизди урматтоо, деңиз үстүндө аңчылык кылуу. Ал эми Чыңгыз Айтматов ушул деңиз бойлой жүргөн Ала Дөбөт повестинде Эмрайын Крисиктин ата бала экенин бул кимден жашырат? Кипр деген жин периден жашырат. Анткени Кипр жин периси билип калса, аңчылыкка чыккан ата баланын бириси өлүп кайтат. Ошондуктан бул жин периге билдирбей Токойду аралап качат. Ал эми деңиз бойлой жүрткөн Ала Дөбөт повестинде Кристиктин аңчылыкка чыгышы ал үчүн кандай сапар эле? Бул тушоо кесүү сапар эле. Демек, сиз бүгүнкү биздин чыгарма сабагыбыздан эмнени билдиңиз, эмне кызык болду, эмнени түшүндүңүз?
эмнени үйрөндүңүз, эмне кайсы маалыматтар таң калтырды, же болбосо дагы кандай маалыматтардын болушун каалайсыз, менин YouTube каналымда өзүңүздүн пикириңизди калтырсаңыз болот. Көңүл бурганыңыздар үчүн рахмат.